Қатар тұрып, формачан. Сыйлық тапсыру азами. Нарын областының вице-президенті Руслан Мырзаны, Жаллабат областынан Көкбөр Федералис Мырзаны, Талас областынан Көкбөр Федерацияның президенті Ерлан Мырзаны, жана Бегалиев Талас Қуат Ойысту. Беқа келіп қойыңыздар, жақынырақ келіп берсеңіздер. Үчілер, келіңіздер. Бірізі орын берген командалар барыз. Жақын келіп тұрауыз бұл жаққа. Бүгін бұйырса, Ажуек Құттар атауыстың байгесін арналған Көкбөр ойынша мелдешті жиынтықтың атауыз. Қазір құттықтау қалу тілек сөздерді бір екі адам көрейік деп шештік. Бегалиев Талас Қуат Ойыс жана Руслан Мырзаға екеуіңіздер бұлдан қалу айтпаңыздар. Келіңіз. Нарын облысының вице-президенті Руслан Мырза. Ассаламу алейкум. Қалай қалқ, урматтуу Талас обласының Көкбөрү күйөрмандары, жана ошондой эле Көкбөрү сүйүүчүлөрү, жана ошондой эле Көкбөрүчүлөр, спортчулар, бүгүнкү болуп жаткан маарекенин иш-чарасы Байыш Мырзага, Кара Бура районунун жетекчисине Алла разы болсун. Ушундай жакшы жогорку деңгээлде Кыргыз Республикасынын 7 дубанынан элдерди чакырып ушундай жогорку деңгээлде оюн уюштуруп берип атат. Чоң рахмат. Куран кабыл болсун. Курандын арты менен ушундай тойлор уланып, Көкбөрү, Кыргыздын Көкбөрүсү өнүгө берсин. Мунун баардыгы эле барыңыздарга белгилүү болгондой, Көкбөрү бул биздин ата бабаларыбыздан калган кызыл кандуу болгон аябай мындай эмоциональный болгон биздин оюнубуз. Илгертеден бери биздин ата бабаларыбыздар ойноп келген. Бизде 31 августта президенттин кубогунда кичине кемчиликтер болуп кетти. Мен ошону урматтуу Садыр Нуркожоев жана урматтуу Камчыбек Кыдыршаев сиздерге кайрылат элек. Мына Көкбөрү 7 областтан келип ойноп атышат. Мына Нарындан келип биз да ойнодук. Эч кандай эчтеке жок. Бул Көкбөрү спорт жогорку деңгээлде өттү. Көкбөрүнү колдоп берүүңүздөрдү суранат элек. Нарын элинин атынан жана Нарын федерациясынын атынан. Жана ошондой эле бүгүнкү 1-орунду алган Талас районунун командасын чын жүрөктөн куттуктайм. Байгеңиздер куттуу болсун. 2-орунду алган Айтматов курама командасын тоже чын жүрөктөн куттуктайм. Жана ошондой эле 3-орунду алган Ийгилик командасын да чын жүрөктөн куттуктайм. Жана ошондой эле 4-орунду алган Сузамыр Жайыл командасын да чын жүрөктөн куттуктайм. Оюн аябай жогорку деңгээлде өттү. Баарыңыздар келип ушу оюнду көрүп, күйөрмандап кылып коштоп атканыңыздарга баардыгыңыздарга Алла разы болсун. Талас элине, Талас областына баарыңыздарга чоң рахмат. 2 күндөн бери тозуп алып, жогорку деңгээлде коноктоп, өзгөчө мына Байыш досторуңа чоң рахмат Байыш мырза. Аябай жогорку деңгээлде өткөрдүңүздөр. Республиканский деңгээлде райондук оюнду өткөрүп берди. Бардыңыздар күбө болдуңуздар. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Жаллабат областынын Көкбөр Федерациясынын президенти Илгиз Мырзага. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу Талас эли. Мынакей Кудайым буйрса өзүңүздөргө белгилүү болгондой Байыш мырза мынакей чоң атабызга бата тилеп Куран окуду. 2 күндөн бери мынакей дуалар, Курандар кабыл болсун. Байыш досум. Алыс жакындан келген коноктор, куш келипсиңер. Мынакей аябай сонун оюн болду. Жогорку деңгээлде өтүп атат Байыш досум. Мынакей көрүп атабыз. Кыргызстан булуң бурчу баары көрүп турат интернеттен. Баары ыраазычылыгын айтып, рахматын айтып атат. Ошол досум, Кудайым буйрса, мындан да жакшы ийгиликтерди жаратып, мындан да чоң оюндарды уюштуруп жүрө бер досум. Сен каерде болсоң, жаныңдабыз досум. Ошол бүгүнкү мына месте алган, орундарды алган Талас району куттуктайбыз чын жүрөктөн. Чыныгы жигиттер мынакей. Башты ынтымак командасы экен да булар.
ийгилиңер кут болсун, байгелер кут болсун, Талас-Эли. Рахмат. Талас Куатабаевичтер келіңіз. Да бир жолу уткан командаларды куттуктайбыз. Урматтуу туугандар, байшиниме рахмат. Талас элине келип туруп ушундай жакшы оюнду уюштуруп, жакшы тамаша тартуулап берди. Баарыбыз телевизордон көрүп жүргөн мен конок балдарды айтайын, легендарлуу оюнчулардын живой оюнун көрдүк. Кубантай деген легендарлуу оюнчу бар. Рустам Тыналиев келип отурат берге. Аскат Аскаров ойноду, Исхак инибиз ойноду. Не деген легендарлуу телевизордон көрүп жүргөн оюнчуларды мына живой көрдүк бардыгыбыз оюнду. Иним, бул сенин Көкбөрүгө кошкон чоң салымың. Окуткан Кураның кабыл болсун. Дагы келечекте сен келечегиң кең жигитсиң. Ийгиликтерди каалайбыз. Уткан команданы куттуктайбыз. Дайыма уткан команда бул спорт экенин баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Жөндөн эле случайно берден эч ким утуп албайт. Ошончо даярдык көрүшкөн, ошончо каражат сарпташкан, ошончо убактысын кетиришкен, мээнет кылып, уткан команданы, утулган команда колунан кармап, бетинен өп, куттуктап, эмкиде биз да даярданып, биз да утабыз деп. Ошондой принципте Көкбөрүнү алып жүрсөк, мына кечээкүдөй болуп Көкбөрүнүн атын жаман атка калтырбайбыз да. Көрүүчүлөр дагы туура күйөрмандык кылыш керек. Дээр оюндарда көрүп калабыз. Тебелет, өлтүр, сүстүр деген күйөрмандардын арасында сөздөр чыгып калат да. Эч качан биз андай ошибкаларды кетирбешибиз керек. Улакчы деген жерден улакты эңиш керек, жулуп алыш керек, гол салыш керек. Ошону баарыбыз колдоп, коштоп жүрүшүбүз керек. Көкбөрүнүн атын жаман атты кылбашыбыз керек. Бул спорт биздин инилерибиз, балдарыбыз ушунча даярданышып, аттарын даярдап, бизге тамаша көрсөтөлү деп, тамаша тартуулайлы деп, жылдап аракет кылышат, машыгат жигиттер. Аны ушулардын мээнетин биз жаман атты кылбашыбыз керек. Бүгүнкү уткандарды куттуктайм. Чоң рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Ерлан мырза, келиңиз. Сиз да бир каалоо тирек айтып коюңуз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойдун күбөлөрү, анан алыстан жети дубандан келген коноктор, урматтуу биздин көкбөрчүлөр, бүгүн мына күйөрмандарга Байыш Доозунун тоюнда жакшы оюн куруп бердиңиздер. Бөөдө кырсыз, эң башкысы жакшы оюн болуп өттү. Аман эсен жеңүүчүлөрдү куттуктап кетмекчимин. Жана жеңилген команда, алыстан келген командалар да болуп калды, бирок буну менен оюн бүткөн жок. Эртең уландысы болот, эртең да коюлган автоунаалар бар. Ошого аракет кылыңыздар демекчимин. Рахмат. Сыйлоого өтсөк, мына бүгүн 8 команда катышып күч сынашты. Анан бул жерде бирде команда сыйлыгы жок калган жок. Так, тапшыра баштасак, Байыш мырза тапшыра бересиз. Четинен Сокулук командасынын капитаны же өкүлү келип коюңуздар. Сокулук Нарын командасын, Бакай Ата жана Манас район командасынын өкүлдөрү келиңиздер. Байыш мырзадан 20 000 сомдон мелдешке катышканыңыздар үчүн жакшы оюн тартуулап бериңиздер. Кайсы команда? Нарын. Рахмат. Нарын алды. Бакай Ата алды. Манас району алды. Сокулук. Рахмат. Сыйлык тапшырууга өтсөк, анда 4-чү орунга 30 000 сом байгени Нарын областынын вице-президенти Руслан мырза тапшырат. 4-чү орунга Жайыл район командасы 30 000 сом менен. Капитаны келип коюңуз. Капитаны келип коюңуз. Жакын жердесизби же өкүлү? Келиңиздер. Сыйлыкты Нарын областынын Көкбөрү федерациясынын вице-президенти Руслан мырза тапшырат. Сыйлыгыңар куттуу болсун. Бүгүнкү мелдеште жакшы оюн көрсөттүңүздөр. Эртең жеңүүчү болуңуздар. Рахмат. Так, 3-чү орунга сыйлыкты Жалал Абад областынын Көкбөрү федерациясынын президенти Илгиз мырза тапшырат. 50 000 сом. Буга бүгүн тойкана болуп атынан чыгып аткан ийгилик командасы сыйланат. Жабагиев Бактияр. Сыйлыгыңар куттуу болсун. Ийгиликке жете бергиле. Сыйлыгыңар куттуу болсун.
Бүгүnkү мелдеште 2-нчи орунга сыйлыкты тапшырууга Талас областынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Эрлан мырза чыгып коюңуз. 2-нчи орунга ВАЗ-21 автомашинасы, 2-нчи орундун ээси Айтматов району. Куттуктайбыз, автомашинаңар кут болсун. Ийгиликтерге жетишкен мына Болот мырза, Болот ака жетектеп келген команда кол чаап койгула. Мына жигиттерди ылайыктап жетектеп келиптир Болот акага. Рахмат, сыйлыгыңыздар кут болсун. Кол чабуулар куттуу болсун. Куттуу болсун. 1-нчи орунга сыйлыкты Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти Бекали Талас Кубатович тапшырат. 1-нчи орунга Mercedes-Benz автомашинасы, жеңүүчү команда Талас району. Койгелдиев Марис чыгытына. Аксакалдарга да учурашып кой. Рахмат. Так, азыр 1 минут. Жеңүүчү көптө, жеңилүүчү да көптө. Бекта Байыш мырзанын атынан бир сөз угуп коюңуздар. Бүгүнкү иш-чара жана эртеңки иш-чара боюнча анан кийин ордустан чалабыз. Келиңиздер, Байыш мырза. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, алыстан келген жекжааттар, командалар. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билгизебиз. Бүгүн оюн аябай жакшы деңгээлде өттү. Чыр-чатагы жок, бөөдө-бысыктан тышкары. Бардыгыңыздардын күйөрмандар келгениңиздерге чоң рахмат. Бирок бүгүн оюн ушу менен бүткөн жок. Эртең дагы буйруса Кудай кааласа жакшы оюндар болот. Бардыгыңыздардын келип бергениңиздерди суранабыз. Эртең саат 10-до ат чабыш башталат. Ат чабыш бүтөр менен жер улак 3-3 болот. Ат чабышка дагы бир автоунаа, жер улакка 3-3кө дагы бир автоунаа болот. Анан 45 жаш болот, 45 жашка дагы бир автоунаа болот. Ошого да келип, күбө болуп, катышып, уткандарын колун кармап куттуктап кетиңиздер. Күйөрмандар, барыңыздарды эртең Кудай буйруса саат 10-до ушул жерден күтөбүз. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу мелдештин катышуучулары келген коноктор, эртеңки мелдешке чейин сак саламатта жеңүүчүлөрдүн багасы куттуу болсун. Аман-эсен Кудай жол берсин. Үйгө. Kime koyuyor ben al koyuyorum. Ne olma oğlum ne? Hırım da koyuyorum. Birinci orun Talas rayonu Mercedes avtounası menen sıylandı. Buna. İkinci orunga ketdi. İkinci orun iyilik komandası dostlar. Getdi aydağıla. Komanda жетекчилери, 8 komandanın kapitanları. Ayda ota. Maşlanın artı menen. Getdi. Aydağılar tuğusuna da ota. Komanda kapitanlar. Mana dostlar. Şundayça жыйынтыкталды oyun. Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз. Талас району Айтматов районун 5-2 эсебинде утуп, 1-нчи орунду алып, Mercedes автоунаасы менен сыйланды. Ал эми Айтматов районунун жигиттери 2 орунду алып, ошол алдыңыздарда турган 07 автоунаасы менен сыйланды. Komanda жетекчилер. Байыш балбандын Жана сүйлөшкөнбүз эркекче туурабы? чоң атасына. Ошону азыр ушул жерден тактап алайлы. Эртең оюн башталарда дагы ызы чуу болбосун. Аш берип Сейитбек алыстан келди. уюштуруп аткан Мен өзүм чакыргам. Эртең Сокулук командасына кирип туруп,
300 чапканга ушул жерден барыңар. Болду, чоң рахмат. Ассаламу алейкум деп калабыз анда барыңыздарга. Кудай буйрса эртеңки жеребьевкасы башталат. эртең 15 октябрь ат чабыш жана жер улак оюндары өтөт достор. Ага да өзүнчө байгелер коюлган.